Sizlerbe bugün biz sizler menen Түз эфирде да mini kursumuzdu başlayбыз. Bugün mini kurstun birinci günü. Koşulup başlаңыздар. Саламатсыздарбы? Мен кандай угулуп жатам? Бул жака эгерде мен жакшы угулуп жаткан болсом, плюс белгилерин коюп кетиңиздер. Саламатсыздарбы? Кутман кеч келиңиздер. Мен кандай угулуп жатам? Жакшы, рахмат. Мен кандай угулуп жатам? Эгерде жакшы угулуп жаткан болсом, плюс белгилерин комментарийге коюп кетиңиздер. Биринчи байланышты текшерип алалы. Ал эми Телеграмдын катышуучулары, сиздер эгерде жакшы угулуп жаткан болсом, кол көтөрүп койсоңуздар, мен бул жактан көрүп алам, Рахмат. Демек мен жакшы угулуп жатам. Рахмат. Телеграмдан да байланыш атабыз. Эгерде сиздерде жакшы байланыш болбосо, Инстаграмдан да Телеграмга өтсөңүздөр болот. Плюс белгисин коюп жатышат. Рахмат, мен барыңыздарга ыраазымын. Анда келиңиздер. Ким кайсы жактан чыгып жатат? Биринчи таанышып алалы. Кайсы шаардан, кайсы областтан сонун угуп жатат? Рахмат. Ким кайсы жактан чыгып жатат? Россиядан, бизде Москвада абдан көп катталуучуларыбыз бар. Жана бизде дүйнөнүн булуңгурчунан деп айтсак болот да, анткени биздин кыргыз айым мырзалары бардык жакта бар. Сонун Бишкек, Токмок, Чүй дейт да. Ош өзгөн. Телеграмдын катышуучулары сиздерге ыңгайлуу болсо да комментарийге жазсаңыздар болот. Да, комментарийге жазыңыздар. Биз азыр сиздер менен бир аздан кийин мини курсубуздун биринчи күнүн баштайбыз да. Мини курсубуз 3 күндүк акысыз Түз эфирде, Инстаграмда жана Телеграмда болот. Албетте сиздер менен биз 3 күн бою эң сонун трансформация, терең трансформациялар менен иштейбиз. Да, сонун Бишкектен абдан көп экен катталуу. Дагы көп экен. Рахмат, сонун. Келиңиздер анда. Ким менин сабактарыма дайыма катышып жүргөндөр 2 санын коюп кетсеңиздер да, анан биринчи жолу кирип атам, сиздин сабактарыңызды биринчи жолу көрүп атам десеңиздер, анда 1 цифрасын жазып кетсеңиздер комментарийге, мен ошого жараша сиздер менен сүйлөшөйүн. Эмнеге? Анткени менин катталуучуларым, менин окуучуларым менен биз психологияны абдан терең окугандыктан психологиялык көп терминдерди колдонобуз да. Азыр бул жакты түздөп алайын. Так, бир аз кечирээк кирдим да. Эмнеге? Анткени үй бүлөгө дагы көңүл буруш керек да. Балдарым сабактан келип, балдарыма салат кылып, тамак берип коюп, анан алардын курсактарын тойгозуп коюп, үй бүлөгүмдүн курсагын тойгозуп коюп, анан сабакка кирдим. Ручка барагыңыздарды сөзсүз түрдө даярдаңыздар. Мына мен да сиздер менен чогуу ручка барагымды алдым. Чогуу бүгүн сиздер менен максат жазабыз. Так, давайте комментарийге жазыңыздар. Ким биринчи кирип жаткандар болсо 1, 2. Так, карап көрөйүн да. Экилер да бар экен, бирлер дагы бар экен. Мен биринчи жолу кирип атам, бирок катталгам, азаматсыз. Да, катталыңыздар сөзсүз түрдө. Эмнеге? Анткени мен бул жака Түз эфирге чыкканда, чакырганда, эгерде катталбасаңыздар, анда чыга албайсыздар. Ошон үчүн катталып алышыңыздар керек. Оштонмун дейт. Мен биринчи жолу катышып жатам. Сонун да 4-чү жолу дейт. 2-чи жолу. Дайыма катышып жүргөндөр 2-чи жолу деп жазып койсоңуздар болот. Анткени биздин окуучуларыбыз, мен бул методиканы 2021 жылдан бери, мына 5-чи жылга кетип атат. Алып барам. Ошондон бери 4 жылдан бери сиз менен мен дейт да.
4 жылдан бери алып барам. Ошон үчүн 4 жылдан бери чогуу болгондор албетте 2 цифрасын жазсаңыздар жетиштүү болот да, түшүнөм. Азаматсыздар, сонун. Анда 2. Сонун. Анда келиңиздер. Демек, мени тааныбагандар да биздин арабызда бар экен. Ошон үчүн сиздер менен өзүмдү тааныштырайын да. Ушундай случайно рекламадан көрүп кирип калдым. Бул айым кандай айым болду экен? Бул айым кандай психологияны үйрөтөт болду экен деген максат менен келсеңиздер керек да. Азыркы учурда биздин заманыбызда психологияны билбеген адам өтө аз. Да, макулсуздарбы да? Психологияны давайте канча жылдан бери психологиянын сабактарын окуп келе жатасыздар? Жазсаңыздар бул жака. Канча жылдан бери психологияны окуп келе жатасыздар? Эгерде 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл, 5 жыл. Мен мисалы психологияны 2018-жылдан бери, быйыл эсептеп көрсөм 18-ди кошуп, 25-ди кошуп эсептегенде мен 8 жылдан бери психологияны окуп келе жатам. Биринчи кезекте жашоом үчүн колдонгомун, өзүмдүн бизнесим үчүн колдонгомун. Ал учурда менин чоң бизнесим бар болчу. Үй бүлөдөгү балдарым менен болгон мамилем, кийин акча боюнча колдондум, андан кийин ден соолугум боюнча колдондум. Мындайча айтканда психологияны мен 8 жылдан бери жашоомдо эмнеге керек болсо, бул баардык тарапта колдонуп жана ошол эле учурда результат жаратып келе жатам. 5 жылдай 4 жыл караңыздар да. 2 жылдан бери колдонгондор, 1 жылдан бери колдонгондор бар экен да. Ана сабакка киришүү арынан бери окуган жокпуз дейт. 5 жылдан бери колдонуп жүргөндөр бар экен. Сонун. Да. Психологияга келген адамдар, окуган адамдар, такыр окубайган болсоңуздар, анда психологияны жаңыдан окуп жатам деп жазсаңыздар деле болот да. Ноэль деп жазсаңыздар болот, жаңы окуган болсоңуздар. Кошулуп башташты да. Жаңы кошулгандар психологияны канча жылдан бери окуп жатасыздар деп бул жактан сурап атабыз да. Эми келиңиздер. Психологияны окуганда бизде Кудайга шүгүр Кыргызстанда ушул психологиялык билимдерди жеткирген айымдар бар. Мен мисалы Кыргызстандагы психологияны жеткирген психолог десек болот, коуч десек болот да. Айымдардын бар экенине абдан сыймыктанам да. Эмнеге? Анткени эл менен психологияны үйрөтүп иштөө бул оңой иш эмес. Сыртындай Инстаграмдан чыгып коюп, айтып коюп, сиздерге ушундай эле көрүнгөнү менен ал ошол адамдар менен иштеп, ал жумуштарды алып барууда, ал сабактарды алып баруу, ошол эле учурда бизде деген бала чака бар, үй бүлө бар, өзүбүз барбыз да. И башка адамдардын, тем более психологиялык адамдардын абалын, жашоосу менен иштеген бул аябай чоң жоопкерчиликтүү жумуш. Ошон үчүн биздин Кыргызстанда мисалы көп айтып атышпайбы да, психологдор көбөйүп кетти дегенин мен колдойм көп учурда. Албетте билимдүүлөр болуш керек. Не деп коет эле? Сабаттуу психологдор болуш керек да. Бардыгы туура жеткиргенге аракет кылганыбыз жакшы, конечно. Бирок вот именно психологияны изденип, эл менен чогуу иштеген учурда бизде практика андан дагы мен психологмун, сизди 10 майдан бери тааныйм дейт. Азаматсыз да. Бизде именно менин курсумда абдан көп психологдор, врачтар, профессорлар, абдан жылдыздар десем болот да. 4 жылдан бери абдан көп адамдар менен иштештик, жылдыздар менен иштешип келе жатам. Назира Айтбекованы билесиздер да. Назира Айтбекова менен дагы көптөгөн разборлорду жасаганбыз. Өзү айткандай, именно ушул методиканы иштегенде жашоомдо кандайдыр бир чуудалар болуп кетчү эле, заткан эже деп Назира дагы келип калат разборго. Жана ошондой сонун методикадагы билими менен сиздер менен бүгүн дагы бөлүшөм да. Келиңиздер, анда мен дал ошол билимди кантип билимге келип калдым. Сиздерге жаңы келгендер үчүн өзүмдү кыскача тааныштырып өтөйүн да. Менин атым Музаткан Жусупова, мен 45-ке чыктым кече жакында эле. 41 жашымда ушул жаңы методикага келгенмин.
38 жашымда изденип баштаганмын. Ага чейин акча, бизнес, карьера, билим деп 5 жыл университетте Москвадан окуп бүткөнмүн. Москвада ошол кесибим боюнча 10 жыл банкта иштегенмин. Кайра Кыргызстанга келип, Кыргызстанда бизнес ачтым. Өзүңүздөр билгендей эле Кыргызстанда швейный бизнес бар болчу да. Швейный бизнес ачып, ал жакта 4 жыл нолдон баштап бизнести миллиондогон бизнестерге чейин чыгарган бизнесмен аял болдум да. Билимдүүмүн, үй бүлөм бар, жолдошум бар, 2 уулум бар, 1 кызым бар. Чогуу жашайбыз. Дал ошол адамдар менин психологияга келишиме, дал ошол менин бизнесим, менин жолдошум, менин балдарым психологиядан мен өзүмдү издешиме аябай чоң түрткү берген адамдар болду. Анткени жолдошум менен болгон мамиледе дагы аябай көптөгөн жаңы кандай десем кыйынчылыктар болду. Мамиледе абдан оор учурлар болду. Ошол учурда мен көп учурларда жолдошумду күнөөлөдүм, бирок кийин тез эле өзүм менен иштегенге аракет кылып баштадым да. Анан карьера боюнча айта кетсем да, 15-жылы Кыргызстанга келип бул жакта бизнес кылдык. Андан кийин 18-жылдан баштап мен психологияны окуп баштадым, бирок ошол жылдарда эле бизнес кылдым. Анан 18-жылдан баштап мастер-кит методикасын окудум. Мастер-китте ким окуган? Эгерде билсеңиздер, бул жака жазып койсоңуздар. Мастер-китте паң сезимдин биринчи подсознание менен иштеген методика. Дарья Трутневанын методикасы. Сабак бекер десеңер жакты окшойт дейт да. Ал кыз дагы ушундай жашоосунда керек болгон методиканы чыгаргандыктан мен дагы ушунчалык жаккан. Ал методиканы окуп жүрдүм, бирок негедир мен өзүм издеген нерсени таба алган жокмун. Бирок ыраазымын, абдан көп аң сезимдүүлүккө алып келди да. Осознанная болдум, чындыгында көптөгөн результаттарды жараттым. Бизнесимде көп результаттар болду. Анан 2021-жылдан баштап Россиядагы Академия мастер разборов деп, ал жактагы академиядан окуп, мына бүгүнкү күнгө чейин ошол академияда билим алып келем. Азыркы учурда ошол академиянын эл аралык Академия мастер разборов деп, ал академиянын азыркы учурда генералдык амбассадормун. Официалдуу түрдө ал методиканы бүгүнкү күндө Кыргызстанга берип жатам. Ал жактан уруксаты менен, ал жактын академиянын сертификаттары менен дагы студенттерди уже чыгарып атабыз. Уруксат бардыгы тең закондуу түрдө да. Анан психологияны аябай окушум керек экен, мен үчүн бул билим абдан керек экен деп, основасын, негизги основасын окуйн деп, былтыр 24-жылы Москвага тапшырганмын. Психологияга жогорку, экинчи билимге азыркы учурда ал жакта окуйм. Ошол эле учурда сиздерге мына бүгүнкү күндө ар түрдүү сиздердин каалаган тандооңуздарга да билимдерди дагы берип, жана өзүм дагы ошол билимди мына бүгүнкү күнгө чейин колдонуп келе жатам. Бул билим абдан сонун билим, чындыгында. Анткени мен бул билимди эмнеге мынчалык сүйөм? Чындыгында мен бул билимди аябай жакшы көрөм, сүйөм деп да айтам. Бул билим менен менин ошол академиядагы коллегаларым сурашат да, сен кантип ийгиликтерди жаратып атасың? Сенин ийгилик жаратканыңдын секрети эмне деп сурашат да. Аны айтам, менин биринчи секретим бул менин бул билимге болгон сүйүүм. Ушунчалык жакшы көрөм бул билимди, ушунчалык ишенем. Сүйүү күч болгон жерде результат дагы ошончолук күчтүү болот деп аларга жооп берем да. Анткени эмнеге менде мынчалык бул методикага болгон сүйүү күчтүү болгонунун себеби, кеп бардыгыбыз акчада дейбиз, туура, акча бизге керек, бирок жашоонун маңызы такыр башка жакта экен да. Мен бизнесимди аябай өнүктүрүп, жакшы бизнес, жакшы акчаларым аябай көбөйдү, бирок ошол эле учурда үй бүлөмдө балдарымда көп көйгөй пайда болду. Балдарымдын ден соолуктарында, балдарым чоң балам акча уурдап баштады. Бир эле жолу уурдабастан милицияга түштү, үйдөн акчаларыбыз жоголуп, магазиндерден түрдүү нерселерди уурдап, балаңдын кичинекей кезинде биринчи класстагы балаң урурлук кылып атса, ушунчалык ата эне үчүн бул аябай оор нерсе экен.
эмне кылып кантип балама жардам бере алам деп урушуп да көрдүк, уруп да көрдүк. Эмне гана кылган жокпуз, бирок жардам бере өзгөртө алган жокпуз. Ушундай учурларыңыздар болсо жазып кетсеңиздер болот. Мен дал ошол көйгөй менен келдим да. Бүгүнкү Өзаткан Жусупова бир эле күндө жаралган жок. Көптөгөн кыйынчылыктарды басып өтүп, жана дал ушул билимдин жардамы менен ушул нерсеге келдим. И ошентип балам уурулук кылды. Андан кийин жолдошум менен 2010-жылы турмушка чыксам, 21-жылга чейин 11 жыл бою күндө эртең ажырашам. Болду, жашабайм. Болду, чыдадым уже, тойдум уже, чыдабай калдым деген ушундай жашоо менен 11 жыл бою жашадым. Турмушка чыккан күндөн баштап эле чыда менен жашап келгенмин. Аны өзүнө деле айтам, өзү деле айтат, туура дейт. Ооба, чындыгында көрсө эркектер айтпайт экен, бирок ал эркектер ошентип жашап экен да. И анан кичинекей балам ай сайын ооручу, кызым аллергия, өзүмдө вообще ошентип атып, анан 2 миллион карыз болдум. Цирроз печень деп тиги дүйнөгө кете турган оору менен оорудум. Эмне гана кыйынчылыктар болду. Дал ошол кыйынчылыктарды Кудайыма шүгүр, именно ушул бүгүнкү мына дагы айта берсем абдан көп. Ушундай кыйынчылыктардын бардыгын мына бүгүнкү күндө сиздерге бере турган методиканын жардамы менен, психологиянын жардамы менен биринчи кезекте албетте Кудайымдын бул Аллахымдын бизге берген куралы деп эсептейм да, куралы. Психология гана эмес, Кудайымдан биз жардам сураганда Кудайым бизге себепкер кылып берет экен да. Туура да. Ошондой кыйынчылык болуп аткан учурда Кудайдан ушунчалык сурадым. Кудайым ага аң сезимдүү болгонго, бул дүйнөдө бактылуу болгонго бир курал берчи деп ушунчалык суранган учурларымда анан көп өтпөй эле ушул куралды колума берди. Мына бүгүнкү күнгө чейин өзүмдүн жашоомду оңдой алдым. Жолдошум менен болгон мамилени мурун 11 жыл бою күндө эртең ажырашам деп келсем, азыр мына 4 жылдан бери бул методиканы окуйм, 21-5 жылга кетип атат. Күндө жолдошумду бар экенине, жанымда экенине, балдарымдын атасы экенине, менин жолдошум экенине Кудайыма күндө ыраазычылык айтып, өзүнө дагы күндө ыраазычылык айтып жакшы көрүп жашап келем. Кудайга шүгүр да, чексиз шүгүр. Балдарым менен дагы ушунчалык жан дүйнөбүз тынч, балдарым менен мамилем эң сонун. Каражаттан дагы Кудайга шүгүр, жолдошумдун да жумушу жакшы да. Албетте ден соолугум дагы эң жогорку деңгээлде. Вот, ошентип булардын бардыгын мен пайдаландым. Ой, бир аз байланыштын начар болуп атат интернет. Дебестен мага окшогон кыйынчылыкта жашап, өздөрүн кыйнап да, ар тараптан жабыркап келген айымдар көп экенин көрдүм дагы. Анан вот билимдерим менен алымдын жетишинче мына 4 жылдан бери, 5 жылдан бери бөлүшүп келе жатам. Ошентип бүгүнкү күндө Өзаткан Жусупова Кыргызстандагы ушул методиканы мен биринчи Кыргызстанга алып келгенмин. Кванттык психология деп коет. Бул кванттык деген абдан өтө прям майда чүйдөсүнө чейин талдаган методиканы кванттык деп. Квант деген бул бир бөлүкчө да, физика менен айтканда. Бөлүкчөлөрдүн эң майда бөлүгү молекула дегенде эле да, молекула, клетка дегенде эле, вот ошол клетка, молекуланын эле эң майда бөлүкчөсү бул квант да. И ошол квант мындайча айтканда биздин көзүбүзгө көрүнбөгөн нерселер. Мисалы, биздин көзүбүзгө эмне көрүнбөйт? Биздин көзүбүзгө сүйлөп жаткан сөзүбүздүн күчү көрүнбөйт. Ойлоп жаткан оюбуздун күчү көрүнбөйт да. Эмне сезип атабыз? Капачылык, таарынычтарды сезип атабыз, бирок ошону көзүбүзгө көрүнбөйт. Мындайча айтканда энергия жөнүндө да, энергия көзүбүзгө көрүнбөйт. Бирок энергиянын түрү дагы да, капачылык, негативдүү энергия, позитивдүү энергия, жана дал ошол энергиянын дагы, сөздүн дагы, ойдун дагы күчү абдан чоң, таасири чоң болгондуктан, ошондуктан бул жакта кванттык психология деп коет. Анткени аябай терең иштейбиз. Ал эми бүгүнкү сиздер менен боло турган сабагыбызда биз дал ошол биздин оюбуз, биздин сөзүбүз, биздин
кыймыл аракетибиздин күчү канчалык жашообузга таасирин тийгизет, ошол боюнча иштейбиз. Келиңиздер, анда ручка бараңыздарды даярдап алыңыздар. Ручка бараңыздарды даярдап, биз азыр бүгүн сиздер менен биринчи күндө максат коебуз. Бүгүн сиздер менен биз максат боюнча тапшырмаларды бергенбиз. Ал боюнча дагы анан аягында конкурс ойнотулат да. Ким эгерде максатын жазып, кимде кандай сезимдер пайда болду бөлүшүңүздөр дегенбиз да. Ошол сезим ким таап өзүнүн блокторун жана ошол менен иштей алды. Ошол боюнча сиздердин араңыздарда бизде бүгүн трансформация курсуна жолдомо ойнотулат. Давайте ручка бараңыздарды даярдап алыңыздар. Максат боюнча бүгүн биздин эртеңки сабагыбыз акча боюнча бүрсүгүнкү. Эртеңкиге дагы тапшырма бар. Мындайча күндө сиздерге тапшырма берилет. Андан кийин анан бул жака келесиздер да. Давайте. Ручка бараңыздар даярбы? Даяр болсоңуздар плюс белгисин коюп коюңуздар. Комментарийге плюс белгисин жазып кетиңиздер. Интернет бир аз жакшы иштебей жатат. Бүгүн биз сиздер менен дал ошол биздин жашообузга биздин полебиз деп коебуз да, кванттык полебиз деп коебуз да. Кандай таасирин тийгизет? Биринчи кезекте биз эмне гана кылбайлы, максат жазуудан баштайбыз баардык нерсени. Эгерде биз максат жазып алсак, анда биздин өзүбүз менен психологиялык сабактарды окуйбуз туура, бирок кайсы жака, кайсы багытка кетип атабыз, өзүбүз дагы билбейбиз. Эгерде ручка бараңыздар жок болсо жаныңыздарда, жолдо болуп калсаңыздар да, же конокто отурсаңыздар, деги эле жаныңыздарда жок болсо, анда заметканы деле ачып алып жаза берсеңиздер болот. Ручка бараңыздар даяр болсо, анда мен сиздерге бүгүн максат жөнүндө айтып берейин да. Ошол боюнча бүгүн сиздер менен биз эмне үчүн максатка жете албайбыз, эмне үчүн биз каалаган максаттар аткарыла бербейт, ошолордун баардыгынын себебин, психологиялык блокторун мен сиздерге бул жактан кантип тапканды үйрөтөм. Хорошо? Мен өзүм дал ушул максат менен мектептен эле иштечүкөмүн да. Мектепте муну алам, мындай кылам, тигинтем, бул оюнчукту алам, бул кийимди алам деп эле жазып өтүшкөм да. Кийин эсимде бар да. Анан студент кезимде да жазчумун, муну алам, мындай кылам, тигиндей кылам деп эле жазып эле. Анан кийин эсиңиздерде барбы? Кагаздарды өрттөй берчү элек го, өртөп турган жаңы жылда ичип сууга аралаштырып. Ушундайлар бар белеңиздер максатты. Кана ким максат жазчу жана ким максат жазчу эмес. Максат жазгандар плюс белгисин коюңуздар, максат жазбагандар минус коюңуздар. Кана комментарийден көрөлүчү ким өзүнүн максатын жазган адам, демек жашоосунун багыты каяка бара жатканын билген адам. Максат жазбаган адам, демек көп учурда негативге кирип кетет, көп учурда алыйт да. Көп нерсе жашоосунда түшүнүксүз боло берет. Да максат жазбагандар көп экен. Азаматсыздар, максат жазгандар бар экен. Максатты биз ай сайын, жума сайын жазып турушубуз керек да. Анан максаттагы эми сиздерге бир аз татаалдаштырбай эле коеюн, эгерде максат жазбай жүргөн болсоңуздар. Усложнять этпей эле коеюн, Хорошо. Караңыздар. Биз азыр максатты кандай кылып жазабыз? Биз азыр максатты биринчи кезекте 4кө бөлүп алабыз. Биринчи 1 деп жазыңыздар. Давайте. Биринчи бизде эмне? Биринчи давайте мейли биз сиздер менен акча деп жазалы. Акча. Дайыма жазган эмесмин. Давайте акча боюнча азыр 5 максат жазалы. Негизи көп эле жазыш керек да.
Канчалык көп жасаңыз ошончолук жакшы. Давайте акчага тиешелүү 5 максат жазалы. Кеттик. 5 максат акчага тиешелүү да. Акчага тиешелүү десе да айына мынча сомдон табам деп жазсаңыздар болот. Акчага тиешелүү кандай максаттар бар? Үй алам, машина алам. Бирок ал максаттардагы, давайте мен ушул жагын силерге түшүндүрүп кетейин. Өзүңүздөр ишене турган максат болуш керек. Мисалы, акча дегенде көп эле миллион доллар деп жазып коет да. Или там аябай чоң бир нерсени жазып коет. Кыялын жазып коет. Кыял башка, максат башка да. И кыялды ишке ашырыш үчүн биринчи максаттарды ишке ашырып үйрөнүшүбүз керек да. Анан кыялдар тез эле ишке ашат да. Биз ишене турган, мисалы 100 000 сомдон тапсаңыз, дароо миллион доллар же миллиард деп жазсаңыз, меңиз айтат. Ой, каяктан айтпашы, жомокто айтпачы дейт да. Ошон үчүн 100 000 тапсаңыз, 3 эсе эле көбөйтүңүз дагы 300 000 деп жазыңыз. Мисалы азыр жөө жүргөн болсоңуз, машинаңыз жок болсо, дароо эле ошо акчаңыз да жок болсо, мынча миллиондук машина деп жазбаңыз. Кичинерээк машинадан баштаңыз, да? Ну, хотя бы миллион сомдук машина жазыңыз деп айтайын да. Акча чогултуп аласыз да, туурабы? Үй дей турган болсоңуз, дароо эле мондай кирейген үй дебейсиз. Биринчи кезекте балким өзүңүз ишенишиңиз керек мына максатыңызга да. Давайте анда акчага тиешелүү өтө тез ишке ашыш үчүн максат оңой, биздин мээбиз кабыл ала турган болуш керек. Сонун азаматсыз да. 5 максат жазабыз. Акчага тиешелүү кеттик. Реалдуу болуш керек биз үчүн. Бирок азыр 100 000 табатсаңыз, айына 100 000 табам деп жазбайсыз. 100 000 табатсаңыз, анда айына доход кирешем 300 000 деп жазасыз. Давайте акчага тиешелүү жазабыз максат. Мисалы айына давайте сиздер менен мен дагы чогуу жазайын. Эмнеге? Анткени мен дагы максат койгондо фокусумду, энергиямды ошол максаттарыма жумшап баштайм. И баарыбыздын азыркы учурда сиздер менен турган полебиз бир, да? И анан полебиз бирдей иштеш керек. Ошон үчүн мен сиздерге эле жазып коюп, карап отура бербей, мен дагы чогуу жазсам, мен менен сиздердики чогуу келет да. Максатыбызга дагы чогуу фокус коебуз. Бул жакка эмес, комментарийге эмес. Тетрадыңыздарга жазыңыздар, каршы. Жаза бериңиздер. Магазин ачам деп атпайсызбы? Магазинди каяктан ачасыз? Кандай магазин? Ал магазинде канча сомдук оборот болот? Эмне сатасыз? Бүт баары негизи болуш керек да. 5 максат жазабыз, подробно жазсаңыздар жакшы. Канчалык кенен жазсаңыздар, мисалы, үй алам деп коюп эле. Ал эмне деген үй, ал каяктан аласыз аны? Билбесеңиз болбойт да. Мисалы, үй алам, каяктан алам? Ал кандай болот? Канча квадрат метр болот? Ал жакта ким жашайт? Мисалы, Бишкектен алам, Оштон алам, району кандай? Да, бүт бардыгын кенен кылып жазып чыкканыбыз жакшы.
Жаздыңыздарбы? Так, бүгін көбірек ақшаға фокус қоялы. Азаматсыздар. Ақшаны жаздық. Кичине болсо дагы уже бизде кандайдыр бир максат пайда болду да. Кээ адамдар бар, ой бул жашай берет, мунун максаты деле жок деген. Бизде кичине болсо дагы жашоодо максат пайда болду да. Жазып жүргөн болсоңуздар, азаматсыздар. Эгерде жаза элек болсоңуздар, тоже азаматсыздар да. Эми мамилеге өтөлү. Давайте. Анткени мен дайыма өзүм дагы ошондой кылам, башка окуучуларыма дайыма кеңеш берем. Только акчага фокус койбогула. Жашооңузда баардык сфераңарды, акчаңарды, мамилеңерди, ден соолугуңарды жана бизнесиңерди, сүйүктүү жумушуңарды да сүйүшүңөр керек. Баардыгын бирдей алып кеткиле деп айтам да. Эмнеге анткени гармонияда жашагым келет, бактылуу болуп жашагым келет дей беребиз го. А вот гармония деген эмне? Бактылуу жашоо деген кандай? Ал именно төрт тарабың келишип турганда. Төрт тарабың төп келип турган, вот ошол гармония. Төрт сфера, акча, мамиле, ден соолук баардыгы болсо, анан бизде бакыт болот да. Ошон үчүн мен дайыма максатты дагы төрт тараптан бирдей кылып жаздырам. Давайте мамиле боюнча экинчи максат бул мамиле. Мамиле. Мен жогоруда сиздерге айтып кеттим да. Мен именно ушул төрт сферадан тең жабыркап келгенмин. Төрт сферадан тең жабыркаган айым мырзаларга жардам берип келем. Курстарымды окуп, дал ошол айымдар эң сонун төрт сферасынан тең иштеп, эң сонун результаттарды жаратып келе жатышат. Так, давайте анда кийинки максатка өтөбүз. Мамиле. Кеттик. Мамиледе азыр карайсыздар. Мамиледе бардыгын киргизебиз. Биринчи кезекте өзүбүз менен болгон мамиле. Дароо эле балам, күйөөм, кызым эмес. Мен өзүмө кандай мамиле кылам? Мен өзүмдү сүйдүм, кабыл алдым да, өзүмдү сыйладым, өзүмдү угуп атам деп баштайбыз. Хорошо? Андан кийин күйөөбүз менен болгон мамиле, андан кийин балдар менен болгон мамиле, ата-эне менен болгон мамиле, чөйрө менен болгон мамиле, кайната, кайын журт менен болгон мамиле. Аны дагы эмнеде жазабыз? Позитивде жазабыз. Негативде эч качан жазбайбыз, позитивде жазабыз. Келиңиздер, мамиле боюнча да. Жазып атасыздарбы? Да, сабак дейт, мини курс. Biraz maksat жазатабыз да. Жазып бүттүңүздөрбү? Жазып бүтсөңүздөр бүттүм деп коюңуздар.
азаматсыздар да. Сонун анда кийинки максатыбыз бул биздин ден соолугубуз. Көп учурда айтабыз, менин ден соолугумда баары жакшы деп. Анан качан ооругандан психологияга барабыз, анан врачка барабыз да, өзүбүздү издеп жүрө беребиз, азаматсыздар да. Сонун азаматсыз Клара айым көкөлөтүп мактайм дейт. Ага чейин деле мактай бериңиз. Айтканыңыз келсин, амин. Ушул жакка жазып атам. Хорошо, сон. Давайте эми ден соолук боюнча жазалы. Ден соолук боюнча жазганда дагы дайыма мен эч качан оорубайм эмес. Менин ден соолугум чың. Мен дайыма маанайым ачык, да? Себеби дегенде биздин ден соолугубуз биздин маанайдан көз каранды да. Ден соолукка тиешелүү дагы 5 максат жазабыз, давайте. Ден соолук дегенде бул биздин балдарыбыздын ден соолугу, өзүбүздүн ден соолугубуз. Күйөөм таза, анан күйөөм оорубайт, анан апам оорубайт эмес, биз апаларга эмес, өзүбүзгө, анан балдарыбызга гана жазган үйрөнөбүз, Да, ушул Зүлпия кызы, Зүлпия айым, сиз ушул эле азыркы айтып аткан нерсеңиздин оң жагына которуп жазыңыз. Мен ушундайм деп оң жакка которуңуз. Ден соолук боюнча жазып бүткөн болсоңуздар, анда бизнес боюнча жазсаңыздар болот. Бизнес или предназначение. Мисалы, өзүңүздүн кыялыңыздагы бизнесиңиз. Кыялыңыздагы сизге жаккан, мисалы, кандай бизнес болушу мүмкүн? Өзүңүздүн жүрөгүңүздөн бир нерсени өлө сүйүп жасайсыз го, бир жумушту. Мисалы, тамак жасаганды сүйөсүз, анда кафе ачам десеңиз болот да, ошол өзүңүз сүйгөн тамактарды элге берсеңиз болот. Ошондо алар сиздин жасаган тамагыңызда сиз сүйүүңүздү саласыз да. И ошол сиз сүйүү салган тамакты элдер дагы келип делишиз, эмне деп коет эле баа. Бир сонун французский кино бар го, тамакты өлө чышкан, өлө тамак жасайт го, эмне эле? Ошондой кылып прям жешет да. Сүйүү менен аны предназначение деп коет. Ал именно ошол предназначениясын тапкан адам өзүнүн предназначениесиндеги бизнести кылса, ошол бизнес түбөлүккө кылымдарга кеткен бизнес болот. Мисалы, Макдональдс да, iPhone, ушулардын киносун көрдүңүздөр беле? Нет, андай кылбайсыз. Зүлпия айым, бул сөздөрдү вообще кошпойсуз. Мен жан дүйнөм тынч, колум таптаза деген сыяктуучу. Белиссимо, да, белиссимо болот. Менин жүрөгүмдөн сүйгөн бизнесим балдарды окутуу. Вот, балдарды кандай кылып окутасыз? Вот ошол жөнүндө мектеп ачам деген ушундай сыяктуу прям рахаттан ошону элестетип жазасыз. Балдар кийимдерин сатуучу дүкөндөрдөн ачуу. Вот, именно көрдүңүзбү? Балдарга көбүрөөк жакын экенсиз да. Демек, балким аз балдарыңыз болгон үчүн айтып аткандырсыз. Прям жүрөгүңүз каалаган, жүрөгүңүздөн чыгыш керек, анысы жүрөктөн чыгыш керек. Ошол сиздин предназначенияңыз. Предназначение. Буга бизнестериңиздерди жазсаңыздар болот. Именно өзүңүздөр каалаган бизнести ачам же менин бизнесим ушундай деңгээлге көтөрөм деп да. Же менин келечекте ушундай бизнесим, же азыркы бизнесимди ушундай деңгээлде көтөрөм деп жазсаңыздар болот. Да, мен бизнесимди дагы өнүктүрөм.
Так, жаздык. Азаматсыздар, эң сонун. Эми дал ушул бизнестерибиздин үстүнөн, то есть максаттарыбыздын үстүнөн азыр биз эмне үчүн бул максаттарыбыз көп учурда бул убакка чейин ишке ашкан эмес. Ошонун түпкү себептерин табабыз да. Азыр баарыбыз тең терең дем алып, демибизди чыгарып ниет кылабыз. Чекесинен иштеп баштайбыз, хорошо? Сонунда ушулар адамдарды үйрөтөм. Сонунда акча боюнча давайте бир максатыбызды алалы дагы. Азыр иштейбиз ошол акча боюнча. Үйгө берилген тапшырмалар боюнча дагы жыйынтыктайбыз анан аягында да. Азыр биринчи кезектеги акча боюнча жазган биринчи максаттарыңыздарды алыңыздар дагы, и ошол максаттын үстүнөн иштейбиз. Бизде бул жакта сиздер менен башында айтып кеткендей эле, эмне менен кванттык поле менен иштейбиз. Мындайча сезим, кванттык поле деген бул биздин жөнөкөй сөз менен айтканда бул сезим деп эле аталат. Сезим. Мен сезип, азыркы мен эмнени сезип жатканымдын баардыгы менин көзүмө көрүнүп атабы? Көрүнгөн жок да. Бирок мен сезип атам. Адам жараткан бизди сезимтал кылып жараткан, туурабы? Сонун да. Анда азыр биринчи максатыбызды алабыз дагы. Азыр баарыбыз тең как практика, диагностика катары жасайбыз. Анткени бизде диагностика бул биздин көйгөйүбүздүн эмне үчүн ишке ашпай жатканын табат биринчиден. Экинчиден максатыбыздын тез ишке ашуусуна жардам берет. Мен бул нерсени ишенич менен айтам. Эмнеге? Анткени мен өзүм дал ушул методиканы колдонуп өзүмдүн максаттарымды ишке ашырам. Да? Ошон үчүн давайте акча боюнча жазган биринчи бир эле максатыңызды аласыз. Бир эле максат. Чтобы ошол оңой ишке ашыш үчүн бирден иштеп чыгалы. Үйгө тапшырма, ушул максаттарды бирден иштейсиздер. Эми биринчи максатыбызды алабыз, терең дем алып, демибизди чыгарабыз. Дагы терең дем алып, демибизди чыгарабыз. Сиздерге кандайдыр бир фантазия же башкача нерсе сезилиши мүмкүн да. Бул жерде эч кандай фантазия жок, эч кандай гипноз жок, эч нерсе жок. Биз болгон эле азыр практика жасайбыз. Диагностика кылабыз да. Азыр алдыбызда ошол максатыбыздын ишке ашкан алдыбыздан бир экранды элестетиңиздер, как будто биз азыр сиздер менен телевизор көрүп отурабыз. Жөн гана элестетип, кааласаңыздар көзүңөрдү жумуп алыңыздар, кааласаңыздар ачык бойдон элестетиңиздер. Биз азыр телевизордон бир кино көрүп атабыз. Ал кинонун башкы каарманы бул сиз. Сиз өзүңүздүн жашооңуз жөнүндө кино көрүп атканыңызды элестетиңиз. Жана ал кинодогу каарман, башкы каарман сиз да. Азыркы биринчи максаты ишке ашканын көрүңүз. Максаты ишке ашкан. Көрдүңүзбү? Көрө алдыңызбы өзүңүздү? Кинодон да. Айына мисалы мынча сомдон киреше дедиңиз. Даже акча боюнча баардыгын элестетсеңиз дагы болот. Эмне деген максатты жаздыңыз? Мисалы айына мынча акча таап атат, мындай үйдө жашайм, мындай машина алам, балдарым менен мисалууга үй бүлөмөн дедиңиз да. Ошондой жашоодо жашап жаткан өзүңүздү көрүңүз. Азыр только акча боюнча. Көзүбүздү элестетсек дагы жакшы болот. Көзүбүздү жумсак, концентрация жакшы болот. Жакшы сезебиз. Дал ошол экрандан өзүбүз максатка жеттик. Сырттан караңыз азыр пока. Максатка жеткен өзүбүздү көрдүк. Анын минген машинасы, үйү, балдары. Эмне деп жазсаңыз баарын көрүңүз.
жана сизге ошол жактагы картинада, кинодо эмне жакпай жатат. Бул жактан туруп эле караңыз. Бул жактан туруп эле сезиңиз. Сизге ал картинада эмне жакпай жатат. Сизге жакпай жаткан моментке көңүл буруңуз. Балким акчасы көбөйгөндө да, көп акчаны тапканда андан бетер азыркыдан дагы жанталашып, чуркап, андан бетер жаны тынбай жаткандыр. Балким карызы болсо, например, андан бетер карызы көп болуп аткандыр. Именно ошол картинада сизге эмне жакпай жатат. Дал ошол жакпай жаткан нерсени таап комментарийден бөлүшсөңүздөр болот. Коркуу дейт. Да, сиздерге жакпай жаткан эмне жакпай жатат. Дал ошол картинада жакпай жаткан учуруна көңүл буруңуздар. Да. Эми дал ошол сиздерге жакпай жаткан сезимди же жакпай жаткан нерсени ортого ошол картинадан ортого алып алдыңызга коюңуз. Мисалы, жанталашып, дагы деле азыркыдай эле, мисалы, монча машина дедиңиз, мен машина алсам тынчып калам, үй алсам жай болуп калам дедиңиз, бирок ошол машинаны, ошол үйдү, ошол нерсени эткенде деле дагы деле баягы эле сиз андан бетер жанталашканын көргөн болсоңуз, например, да, ошол жанталашкан сезимди, же коркуу сезимин, же көз тиет десеңиз, аны алып азыр алдыңызга коюңуз. Алдыңызга коюңуз. Именно ошол сизге жакпаган нерсени көзүңүздү жумган бойдон же көзүңүздү ачкан бойдон ортого алып, тиги картинадан, кинодон алып коюңуз. Кинодон ошол сизге тоскоол болгон нерсени алып ортого коюңуз. Терең дем алып, демиңизди чыгарыңыз. Сиздин азыр алдыңызда бир фигура турат. Ал фигура, жөн эле фигура деп коеюн, сиздин коркууңуз же сизге жакпай жаткан сезим. Эми пока кинону тиги да чарчасаңыз, чарчаңкы абалыңызды коюңуз да. Да. Анда киноңузду пока экранды жылдырып кое туруңуз чекеге. Эми көз алдыңыздан атаңыз менен апаңызды көрүңүз. Атаңыз менен апаңыз бул дүйнөдө барбы, жокпу? Биз азыр сиздер менен болгону подсознаниядагы эле программа менен иштейбиз. Ата-энеден алган программа менен, тарбиядан алган программа менен да. Ата-энеңизди көрүңүз дагы. Кайсы сиздин алдыңыздагы программа кимге таандык сезиңиз? Апагабы же атагабы? Балким экөөнө тең таандык. Балким кандайдыр бир көбүрөөк проценти апага, азыраак проценти атага таандык. Мисалы, 80% апага, 20% атага таандык болушу мүмкүн да. Эми айтыңыз. Ата, апа, эгерде бирөөнө эле таандык болсо, анда бирөөнө эле айтасыз. Айтасыз, апа, ата. Мен сиздерге таандык болуш үчүн мен дагы сизге окшоп
Мен дагы сизге окшоп, мисалы жанталашып иштеп аткан болсо, апаңыз, сиз да бүгүн жанталашып иштеп аткан болсоңуз да, дал ошол нерсе сиздин максатыңызга, акча боюнча койгон максатыңызга тоскоол болуп жатат. Айтасыз, апа, мен дагы сизге таандык болуш үчүн, же ата, мен сизге таандык болуш үчүн, же сиздерге таандык болуш үчүн мен дагы сиздерге окшоп жан талашып, өзүмдүн чарчаганыма карабай, балдарыма карабай, үй бүлөмө карабай, күн түн дебей иштей беришим керек деп ойлогом. Да? Эгерде коркуп жаткан болсоңуздар, айтыңыздар, апа, ата, мен дагы сиздерге окшоп акчадан коркушум керек деп ойлогом. Же ыйлап больно болуп атса, мага дагы ошол учур ошондой жашоо мага боль алып келет деп коркком. Бирок мен азыр түшүндүм, апа, ата. Көрсө мен сиздердин дал ошол учуруңуздарды эмнеге эле апам жанталаша берет, эмнеге эле ата мындай боло берет деп балалык чагыбызда түшүнгөн эмеспиз да. Көрсө мен сиздин жанталашканыңызды, сиздин коркууларыңызды алсам гана, мен сиздей болуп жанталашсам гана да, сиздей болуп акчадан боль алсам гана, сиздин кызыңыз же уулуңуз болом деп ойлогом. Бирок мен азыр түшүндүм. Көрсө бул сезим, бул программа сизден келген экен, сизге таандык экен. Апа же ата, мен ыраазычылыгым менен сиздерге таандык программаны өзүңүздөргө кайтарып бердим. Тептерең дем алып демиңиздер чыгарып кайтарып бериңиздер. Алар өздөрүнө тиешелүү программаларын өздөрүнө алып кетишти. Өздөрү алып барып, кимге таандык болсо ошол жака кайтарып беришти. Ата-энеңиз азыр сизге айтып жатканын угуңуз. Кызым, биз жабык болгонбуз, биз ыраазы болгонду билген эмеспиз. Биз азыркы жашообузга, жашап жаткан жашообузга каниет кылганды билген эмеспиз. Биз ачка калабыз деп коркконбуз. Эмнеге? Анткени биздин текте көп ачка калгандар болгон да. Биз жанталашып иштесек гана, биз жаныбызды аман алып калабыз деп ойлогонбуз. Бул биздин гана тандообуз болгон. Биз ошентип жан сактап көнгөнбүз. Бирок, уулум, кызым, сен өзүң каалагандай жашооңду жашасаң болот. Сен алдыңа максаттарыңды коюп, оңой жетсең болот. Жана сиздин максаттарыңызды айтып аткан угуңуз. Сен айына монча акча тапсаң болот, ушундай машина минсең болот, ушундай үйдө жашасаң болот, балдарың менен ушундай кылсаң болот, эс алсаң болот деп сиздин жазылган максатыңызга ата-энеңиз уруксат берип жаткандарын угуңуз. Терең дем алып демибизди чыгарабыз. Ата-энебиз өздөрүнүн программаларын алып кеткен үчүн өздөрүнө ыраазычылык айтабыз. Апа, ата, мындан ары сиздердин программаңыздарды сиздерге гана бердим. А мен өзүмдүн жаңы жашоомо кеттим дейбиз дагы. Азыр экраныбызды кайрадан карайбыз. Эми экрандагы жашообузга азыр өзүбүз барабыз. Биз азыр дал ошол экрандан көрүп жаткан жашообузда жашап жатканыбызды сезебиз. Сиз азыр өзүңүздүн акча боюнча жазган максаттарыңызда жашап жатасыз. Бардык максаттарыңыз ишке ашты. Айына сиз каалаган акчаны таап жатасыз. Ага ыраазы болуп атасыз да.
жана сизде ушунчалык жагымдуу сезимдер пайда болгонун сезиңиздер. Ушунчалык бактылуулук, ыраазычылыктар. Жана дал ушул жашоомду, дал ушул максаттарымды кабыл алам. Ушул жашоомду кабыл алам деп айтыңыз. Дал ушундай болсун. Так, да, пусть будет так дегендей да. Болсун, болсун, жуксун, жуксун дейт го. Көпкө чейин сезимдериңизде, то есть кванттык сезимдериңизде, полеңизде. Биринчи бардык нерсе кванттык поледе башталат, андан кийин ал биздин подсознание үчүн эч кандай коркунучу жок болсо, анан биздин реалдуу жашообузда ишке ашат. Эгерде подсознаниега коркунуч алып келсе, анда ал реалдуу жашоого келбейт. Терең дем алып демибизди чыгарабыз. Азаматсыздар. Эми көзүңүздөрдү ачыңыздар. Маласы. Сонун. Мен дагы өзүмдүн максатымды жашап өттүм. Мага абдан жакты, ушунчалык жеңилдик, айрыкча ушунчалык рахаттануу менде пайда болду. Көрсө, мен өзүмдүн блогумду таптым. Эмне деген блог? Менин апам аябай аракетчил, ушундай мээнеткеч аял да. Жаны тынбай эле бизде огород менен иштетип эле тигини мону кылыш керек, муну кылыш керек тынбайт да. Мен дагы ошол жашоомо жетсем, мен дагы апамдай болуп эле тынбайм деген, жанталаша берем деген нерсе бар экен да. Ошол нерсе мага жакпайт экен. Менин мээм жанталашканды каалабайт экен да. Менин мээм рахат менен шашылбай ушундай жашаганды жакшы көрөт экен. Бул менин өзүмдүн блогум. Мен ошол нерсени ошол эле жашоодогу апамдын программасын алып салдым, өзүнө бердим. Атамдыкы да бар экен, аны да бердим. Анан өзүм ошол эле максатыма өзүм каалагандай жеткен программаны киргиздим. Ошондой жашоону кабыл алдым. Аябай ыйладым, апам дагы көрүшүңүздөр, азаматсыздар. Азыр биз сиздер менен разбор жасайбыз да, диагностика жасайбыз. Биз азыр сиздер менен максат боюнча практикаларды жасадык. Эми ушул эле практикаларды кантип диагностика кылса болот, ошол боюнча дагы мен сиздерге көрсөтөм. Жана сиздерге азыр бул жактан ушул эле максаттарыбыз менен мындан дагы кенен, мындан дагы терең максаттарыбыз оңой ишке аша турган биздин трансформация курсубуз 1-июнда башталат. Дал ошол курс жөнүндө сиздерге кыскача маалымат берип өтөйүн. Андан кийин кайра сиздер менен мен разбор жасайбыз да, түз эфирде и диагностика жасайбыз, хорошо? Сезимдериңиздер менен бөлүшүңүздөр жана комментарийге разбор деп жазасыздар, Сиздерге азыр эле айтып аткан трансформация курсу 4 жылда, 5 жылдан бери, быйыл уже 5-жыл. Легендарлуу трансформация 21-жылдан бери берип келем. Ал жакта сиздер менен биз 30 күн бою доступ берилет. Андан кийин дагы 30 күн сопровождение кылабыз биз, кураторлор мен болом. Андан сырткары дагы сиздерге 1 ай өзүнчө 30 күнгө дагы доступ беребиз. Мындайча айтканда, бул курс 60 күндүк курс. 30 күн сопровождение менен 30 күн самостоятельно өзүңүз өз алдыңызга иштөөгө берилет. Жана бул курска катталгандар үчүн, жана бүгүн катталгандар үчүн 3 курс белекке берилет. Аз комментарийди өчүрүп кое турайын, бияктан көрүнбөй жатат. Жаза берсеңиздер болот, анан күйгүзгөндө көрөм мен.
Бул жакта сиздерге бүгүн катталгандар үчүн 3 курс белекке берилет, өмүр бою доступ берилет. Ал жакта кандай сабактар бар? Сырдуу диагностика, миллиондук практикалар жана максатыма жетем курсу сиздерге өмүр бою белекке берилет. Сиздер мындайча айтканда ал жак өчпөйт, өмүр бою өзүңүздөр менен иштей бересиздер. Жана ошондой эле трансформация 18 потогу 1-июнда башталат. Дагы айтып кетейин. Жума сайын ал жакта мени менен Заткан Жусупова мени менен жума сайын 2 саат бою мен сиздердин сурооңуздарга түз эфирде өзүм чыгып жооп берип турам. Жума сайын группанын ичинде практика менен иштейсиздер куратордун жардамы менен. Жана ошондой эле эң сонун жаңылык мени менен чогуу кантип телесная практика, тело менен кантип туура иштегенди 31 майда Бишкек шаарында жандуу ретрит тоодо өткөрүлөт. Курс дагы 1 ай сакталат да, 1 ай сопровождение менен окутулат, 1 ай сакталат. Жана бул курстун баасы бул убакка чейин 10 000 сомдон болгон, 10 000 сом, 12 000 сомдон болгон да. Бирок дайыма кыргыз айымдарына жардам берүү максатында, аз да болсо пайдабызды тийгизүү максатында акция кылып келебиз. Бул курстун баалуулугу абдан чексиз. 10 000 сомдук курсту биз 40% арзандатуу менен бул жолу болгону 6 000 сом менен 60 күндүк сабакты окуй аласыздар. Бул аябай сонун баа. Бронь кылгандар 2 000 сомдон уже үйдө бронь кыла берсеңиздер болот. Жана 1-июнга чейин 6 000 сомду толук төлөп, жанагы өмүр бою жеткиликтүү болгон сабактарды алсаңыздар болот. Жана ошондой эле трансформация курсунда группанын ичинде диагностикаларды жасайсыздар. Азыр мен сиздерге кантип диагностика жасаганды үйрөтөм. Жана башында биз сиздер менен биринчи экрандан кара деген бул диагностика болчу да. Эмне тоскоол болгон, менин жашоомо эмне тоскоол болуп атат, ошол нерсе бизге ошол нерсени таптык да. Ал жакта албетте сиздер эң сонун чөйрө табасыздар. Кандай осознанный чөйрө табасыздар. Негатив сүйлөгөн, алыган деген нерсени унутасыздар. Жалаң гана максатына, жалаң гана ыраазычылыкка, жалаң гана позитивке, жалаң гана целге, алдыга амбициозный максаттарды койгон жаңы позитивдүү чөйрө табасыз. Анан албетте жаңы билимдерди аласыздар. Жума сайын менен онлайн суроо жоопко чыгасыздар. Бул жакта сиздер акчага, мамилеге, ден соолукка, предназначение, миссия, бала менен болгон мамиле, акча менен болгон мамиле, өзүңүз менен кредит болсо, карыз болсо, үй алам десеңиз, машина алам десеңиз, жашооңузга тиешелүү сулуу болом десеңиз, мисалы да азыр айымдар сулуулукка да аябай көп көңүл бурабыз. Эмне максатыңыз болсо, бардыгы боюнча өзүңүз менен иштесеңиз, бардык тараптан ийгиликти жаратсаңыз болот. Бирок эң башкысы бул курс сиздер үчүн волшебная таблетка же волшебная палочка эмес. Бул курсту өзү эле чүктө эле ишке ашып койбойт. Албетте жоопкерчиликти биз дайыма өзүңүздөргө беребиз. Эгерде сиз чындыгында ошол жашоону каалап келсеңиз, эгерде сиз ошондой результаттарды кааласаңыз, анда мен сиздердин колуңуздарда куралды берем. Сиз ал куралды аласыз дагы, аткарасыз, иштейсиз, ишенесиз, каалайсыз, каалоолоруңузду ойготосуз, блокторуңузду табасыз, анан албетте ишке ашырасыз. Ошон үчүн эгерде чындыгында ошондой жашоону каалайм дей турган болсоңуздар, биздин окуучуларыбыз бул курстарда 4-төн, 5-тен, 1 жыл бою тынбай катышып келген окуучуларыбыз бар. Вот именно ошол тынбай кайра окуган окуучуларыбыздын результаттары дагы ошончолук керемет. Такыр акчасы жок болгон учурдан келип, ушунчалык акчасынын кенен болуп калган учурларына жеткендер бар. Ажырашып кетип, жарашкандар бар. Балалуу болбой, балалуу болгондор бар. Ооруп, ден соолугу чың болгондор бар трансформация курсунда. Балдарынын жашоосунда көйгөй болуп өзү менен иштеп, балдарынын жашоосун оңдогон айымдар, мырзалар абдан көп. Ошон үчүн бул практика сиздердин бардык талабыңыздарга
жооп берген практика. Жана мен айтып атпаймынбы, мастер кит методикасында мен акчамды көбөйтүшүм керек, бизнесимди көбөйтүшүм керек деп эле иштей бергем, бизнес үстүнөн эле иштей бергем. Бирок акчам көбөйгөн сайын менин мамиледен аксай бергем да. Вот именно ушул методика менен иштегенден кийин мен балдарым менен мамилени, жолдошум менен мамилени, өзүмө кредит, карыз, бизнес ар тараптан иштедим. И дал бүт сферамда тең оңдоп кеттим да. Жана ошондой эле менин окуучуларым дагы келгенде дайыма ар тараптуу, ар түрлүү сферасы менен иштешет. Жана бүгүнкү күнгө чейин иштеп келе жатышат. Вот бул жакта жазып атышат. Аябай сонун оорудан айыктым, ишим илгери боло баштады. Айылчиева Эльвира айым азаматсыз сонунда. Келиңиздер, анда разборду баштайлы. Ал эми трансформация курсуна катталуу үчүн комментарийге номериңиздерди калтыра берсеңиздер болот. Бул жакта менеджерлер бар, сиздер менен байланышат дагы. Бүгүн катталгандарга дароо акысыз миллиондук практикалар, сырдуу диагностикалар, бонустук сабактар берилет. Давайте. Абдан сонундай да. Аны унутпаңыздар, албетте ниет кылсаңыздар сиздерге Кудайым дагы берет. Кудай деген дайыма, Кудай деген адам дайыма сөзсүз түрдө алат экен да. Кудайдан сурасак, казынасы ушунчалык кенен экен, Кудай бизге бере берет экен да. Бул жакта айым чыкты. Саламатсызбы? Азыр мен сиздерге кантип диагностика кылып, кантип адамдын өзүнүн тоскоол болгон блогун оңой эле таап койсок болот. Бизде көпчүлүк ойлошот, ой Заткан Жусупова деген мондай менен иштейт, анан тигиндей мындай деп көп нерселерди туура эмес айтышат да. Туура эмес ойлошот. Бирок чындап келгенде бул методика болгон эле адамдардын психологиясы менен эле иштеген методика. Бул оңой, бул болгон эле билим, бул жерде эч кандай фантазия, гипноз жок. Бул жакта келиңиз, саламатсызбы? Саламатсызбы, кандайсыз? Мен Көргөнүмө аябай кубанычтамын. Да, бул айым менин окуучум экен. Мен тааныган эмесмин. Немеңизди аккаунтуңузду билген Мен эмесмин. сиздин чорамна кайра эле разбор алгым келе берет, ошондуктан разборду жазып койгом. Бул дагы бир прям ниет койгонго дейм. Да, демек чындыгында каалап ниетиңиз күчтүү болгон үчүн түз эфирге чыгып калдыңыз. Сонун биринчи анда сиз кантип келип калдыңыз, трансформацияны окудуңуз беле? Ошол жөнүндө айтып кетпейсизби анда? Айтып кетейин. Обязательно бул трансформация курсуна мындан 2 жыл мурун, 1,5 жыл мурун айтайынчы, 2023 жылы декабрь айында мен сизди биринчи ирет Назира Айтбекованын интервьюсунан кийин тааныгам. Анан сизди ошол жерден изилдеп келип, анан Москва шаарында бекер неме жандуу жолугушуу болот дегенден ошол жерге барып, ишенип ишенбей барганын, ал жерден ал жердеги менин минустарым, өзүмө болгон ишеничим кеткен, эркекке болгон ишеничим, деги эле ушул жашоого келгеним, мен эмнеге туулдум, эмнеге жашап келатам деген суроомо жооп издеп келгем да. Бул жерде, значит, менин дагы минустарым бар. Мен өзүм минустарымды издейин деп баргам. Кудайга шүгүр. Азыр уже 1 жылдан бери Кыргызстандамын. Мен 10 жылдан бери Москвада жүрүп, үйдөгүлөргө таарынып, ата-энеме таарынып, жолдошума таарынып жүргөм. Азыр жакшы, эми чекеден чеңгеден оңолуп келатабыз. Но все равно бар эже. Конечно. Бир мындай, бир эле окуп, бир эле неме менен бүтүп калбайт экен бул нерсе. Зато жумуш бар. Бирисинен атыңызды айтсаңыз. Бар. Атыңызды айтсаңыз. Фарида, ошондогу Фарида менен азыркы Фаридайымдын айырмасы канча процент? Ого, это много. Алдагы Фарида деген мындай, ал жактагы Фарида деген мындай кейиген, өзүнө ишенбеген, өзүн жемелеген, дагы кандай, өзүнө өзү тарынган, өзүнүн биринчи сүйбөгөн, өзүн тете артка койгон адам болчу. Азыр мен өзүмдү сыйлайм биринчи очередде. Ушак сүйлөбөйм,
Самое главное, мурда ушак сүйлөгөндө о деп монтип жамандап ичи коюна кирип кетчүмүн. Азыр болсо мынтип эми түшүнүп калдым да анча мынчасын. Да. Бул сенин проблемаң, тигинин проблемасы деп мынтип түшүнүп калдым. Мгм. Намного жакшыга мурдагы күйөөм менен ажырашкандан кийин эркектерди кабыл албай аттым эле. Азыр Кудайга шүгүр. Э, Сонун. Сонун азаматсыз да. Азыр дагы окуй бериңиз да. Конечно, бул билим бизге чындыгында өмүр бою керектүү билим. Бирок эң кызыгы биз окуган сайын жана турган жерден тура бербейбиз да, ордубузда элечи жылабыз да алдыгачы. Окуган сайын жылып кете беребиз. Иш менен иштеген сайын жылып кете беребиз да. Ушуну байкадыңызбы? Ооба, жылабыз эже. Анан мындай ой жүгүртүң, жашоого болгон ой жүгүртүң башкача өзгөрүлөт экен. Ошону сездим. Адамга болгон мамилелерди эң биринчи өзүңдү сүйгөнүңдү мен аябай эң биринчи барктадым. Азыр мен үчүн мен күнүгө ыраазымын. Мен эң биринчиден максат кылганды, ниет кылганды мен ушу курстан үйрөндүм эже. Биз максат деген эмне экенин билчү эмес экенмин. Өлүп кетейин мынакей, уже скоро 40ка чыгам. Ошо 35 жашыма чейин нет, максат кылганымды билбептирмин. Максат койгонду билбептирмин элементарно. Ниет кылганымды мен ойлоп койгонум эле, это мен ниет деп элестетип берчүмүн. Ниет азыр мынакей сизге прям сиздин эфириңизди көрүп, эже 3 күндүк эфири бар болчу. Азыр басып көрөйүн деп жаздым. Уже бул чын жүрөгүмөн что-то мылжерим бир нерсе каалап атканын, мыякта сезимдерим мени тургузуп, давай Фарида тур деп аткандагысын мен азыр түшүнүп отурам да. Да, сонун. Ушуларды үйрөндүм. Мага окшогондор толтура эже милдет мами жок. Максат койгонду билбегендер. Элементарно. Максаты именно письменно кылганын билбеген адамдар толтура. Это менин чөйрөмдөгүлөр ошондой. Да. Анан аларды көрүп, сен Али дагы неме экенсиң, кичине бул жерге көңүл буруп койсоң болот эле деген ойлор дагы болот да. Да. Ошолорду ойлоп анан мен жакшы жерде, жакшы убагында болду деп аябай сүйүнөм да. Сонун Фарида айым аябай былтыр Москвага барганда менин эсимде бар, мурдагы жылы. Биз 23-жылы барганда аябай токтобой суроо берип, мен ушинтип деп, анан бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр. Элдерге жардам бергим келсе, билесизби, ошондо элдерге жардам берчи. Азыр элдерге жардам беребиз. Мен өзүм муктажмын да, значит, ошондуктан элдерге жардам бергим келчү экен да. Азыр ойлойм, мен өзүмдүкүн биринчи оңдойюн, мени көрүп анан элдер оңолот дейм да. Ооба да, сонун. Эми сонун 9 жыл Кыргызстанга келбей, жарым жылдын ичинде келип калдыңыз. Бул өтө чоң результат да. Жолдошторуңуз жарым жыл. Да, ошол курсту окугандан эле тез эле Кыргызстанга келип калдыңыз. Баягы сиз айткандай баягы кечкен алып, сүйлөнүп, эже бул эмне болот деген Фарида жок. Өтө спокойная, прям позитивная. Мен көргөн сайын эле мындай окуучуларымды байкайм да, кантип өзгөргөндөрүнчү. Анан көбүн эле билем да. Да, до и после прям сезилет. И мурун жолдошун кечке акча бербейсиң деп налыса, азыр жолдошу прям полностью обеспечивает да. Баласына карап, акча салып, сонун. Фарида. Да, экөөбүз эки жакта ажырашып жашасак дагы баласына жардам берип, баласын окутуп атат. Мен ошол иретте дагы мен ага ыраазычылыгымды айтып, мен сага ыраазымын деп коем десем эле унчукпай калат да. Анан экөөбүз мурда монтип кабагыбызды бүркөп сүйлөшсөк, мен азыр спокойно күлүп эле сүйлөп, ага бакыт каалап коем. Ал да үйлөнүп жайланды. Үйлөнө бер, ал сенин жашооң, менин жашоом. Бул экөөбүздүн тандообуз деп мен ал нерсени кабыл алдым. Оңой кабыл алдың, мурункудай боль менен эмес. Да, сонун. Аң сезимдүү болгон, чындыгында апанын аң сезими болгону балага дагы, үй бүлөгө дагы сонун. Бир аз эртерээк келсеңер, балким үй бүлөңөрдү сактап калмаксыңар да. Мейли. Эми Фарида, кандай максаттарыңыз бар? Алдыга кандай максат жаздыңыз бүгүн? Бүгүнкү күндө жазганым жок. Мындан мурунку жазгандарымды карап жазып, могу максатым аткарылды деп аларга ыраазычылыгымды айтып коем. Азыркы максатым жалкоолуктан арылуу болуп атат эже.
азыркы максатыңыз жалкоолуктан арылуу. Хорошо, жалкоолук сиздин максатыңызга тоскоол болуп атат, туурабы? Аябай тоскоол жаапычы, пожалуйста. Аябай тоскоол болуп атат Мисалы, да. Анан кийин эмне кылайын багы десеңиз, дагы деле мисалы, кандай дейсиз? эмне кылайын десеңиз тоскоол болуп атат. Элементарно жумушка кирейин десем тоскоол. Мисалы, менин Болду эми окуучуларым, кечке эле бир жылда. мисалы, менин көп окуучуларым ушундай Аха. жумушка кире албай жүрөт дагы, анан диагностика, разбор кылганда тез эле жумушка кирип кетишет да. Эмне жумуш? Ошо кыла албай жүрөм, ошондуктан сизге чыктым эже. Да, эмне жумуш? Давайте разбор кылып көрөлү деп. Мен негизи менин кесипим деген мугалим болчу да эже. Андан кийин ал мугалим кесипти мен кабыл алган эмесмин. Анан кийин вот бир 3 айдан бери менин предназначением эмне деп өзүмө суроо берип, анан ушул мугалимдик экенмин да. Мугалим болгум келип атат. Мугалим Мен болуп кайякка? өзүмө бирөөгө мен өзүм мен Арабаеваны бүткөм, экономика и правоведтен, правоведение деген сабактан берем. Укук экономика жана укуктануу деген сабактан бере тургам. Анан мен мектептерге менин дипломум жарабайт экен. Только колледждерге беришим керек экен. Азыр колледждер көбөйүп калбады. Ошолорго эле барайын десем, анкета толтуруш керек. Анан сен уже 40ка чыктың деген сөздөр мени мынтип кайра басынтып калышат да. Анан Ошентип атышат, ойлонуп эле, ошентип атышат. колледжде. Баягы колледждерге барып иштейин деп, бирок бара элекмин, анкета толтура элекмин. Ага, Фаридай. Жумуш бул эмне? Жумуш это ырахат, эже ошол жактан ырахаттануу, ошол жактан эс алуу, Нет. билимиңди Жумуш, өнүгүү. жумуш эне үйдүн ичиндеги күйөөбүз менен балабыз менен болгон мамилелер булар биздин апабызга тиешелүү да. А вот үйдүн сыртындагы Ооба. бизнес, акча, жумуш булар кимге тиешелүү? Атага, Да? атага. Да. Ата сырткы дүйнө да, вот. Демек сен каяка баргың келбей жатат? Атага Атама баргым келбейт. баргың келбей жатат. Сени ким раздражать этип жатат? Атам. Атам. Да. Атанын сөзү Ошондо да жакпайт дагы, билесизби, мурда алардын атам сөзү дагы менен жакпай кечире жатат. албай. Да. Биздин Да. чөйрөбүз, биздин жумушубузда бизге биздин өзүбүздөгү программаны көрсөтөт да. Туурабы? Вот силердин айткан сөздөрүңөр мага жакпай атат. Ата сиздин айткан сөзүңүз мага жакпай атат. Ты меня раздражаешь. Да? Дал келдиби? Ошондо лоялдуулук, атага болгон лоялдуулукту менен көп эле не, иштешим керек. эмоция. Трансформация курсунда эмоция менен иштечү эмес беле? Ата, сен мени Ооба. учумду келтирип атасың. Ата, сенин ушундай сөзүң мага жакпай жатат деп иштеген сөз бар, практика бар го. Вот ошол практика менен иштеш керек. Сиздин мисалы, именно ошолордун айткан сөзү, сен жашың мынчага чыкты, сен жарабай калдың, сен уже болду, бүттүң, сен эчтеке кыла албайсың, сенин колуңдан келбейт деген атанын айткан сөзү, мисалы, тигилердин сөзү менен окшош болот дагы, мындайча айтканда сиздин жараңды басып атат да. Тебе больно от этого. А на самом деле ал боль Да. тигилердин эмес, сенин өзүңдө. Эми азыр, конечно, иштегенге мүмкүнчүлүк жок. Бишкекте турасыңбы? Ооба. Анда бизде 31-инде тоодо ретрит болот го. Ошол жакка барсаң, ошол жактан мен эмоция менен иштейбиз. Прям мощный, прям деп прям раздражать эткен именно эмоцияларыбызды чыгарышыбыз керек. Анткени ушул эмоциялар азыр мен оң тарап бул ата тарапта да биздики. Ушуларды сүйлөгөндө мен оң тарабым, жамбашым, прям белим, бүт оң тарабым мындай жагымсыз болуп, аябай раздражать этип баштап денем. Демек ушунчалык денеге чейин, сен ушунчалык денеге чейин уже сиңирип алгансың да ошол ачууланууларыңдычы, раздраженияңды ошону денеден чыгарышыбыз керек. Биз ретритти мен эмне үчүн уюштурам? Ошол биз бир нерсени кабыл алганда жашоодо ошону денеге чейин сиңирип алабыз, анан бир күнү ооруйбуз, бир күнү жашоодон кыйналабыз, акчадан кыйналабыз, жумуштан кыйналып беребиз. Демек биз ата менен ошол эмоция менен иштешибиз керек. Хорошо?
Хорошо, Эжа. 31-inde тогда барам, Да, буюрса. да, буюрса кыздар менен менеджеримге, Э, куратор. Элим айым? Вот Элина менен Элим байланышасың дагы, айым. барсаң болот да. Хорошо? Рахмат, Ага. Эже. Рахмат, аябай кубанычтамын. Да. Ушул эле жетпей аткан магачы. Да. Ушул нерсе жетпей аткан азыр мен жон терим менен сезип турам. Да, да. Тим эле азыр могу көкүрөгүм жумшарып, мындай уже үндөрүм чыга баштады. Ушул эле жетпей аткан ыраазымын эжеске. Да, 31-inde молодец. жолугушабыз буюрса. Ага, хорошо. Анан мияктагы окуйм деп ойлонуп аткандарга мен сунуштайт элем окугула деп. Өзүбүз өнүктүрбөсөк, өзүбүздү мияктагы болдорубузду, мояктагы капачылыктарды, бул жердеги көкүрөккө чогулткан таарынычтарды чыгармайынча биздин ишибиз алдыга жүрүшпөрүн, жада калса балдарыбыз менен болгон мамилелерибиз дагы оңолоруна менин көзүм жетет. Анан мурдагы урушуп талашкандарыңды сөз менен эле чечип кое турганга мүмкүнчүлүк бар деп айтам да, бул окуутачы. Да, уруш талашпай эле, жөн эле Окуйм мындай дей эле. тургандар болсо, Да. сөз менен эле күлүп туруп мынтип, сеники, ал сенин проблемаң. Сон. Андыктан окуйм дегендерге ойлонбостон келишини сунуштамакмын. Рахмат Сонун, эже, рахмат, ыраазымын Фарида. сизге. Ага, рахмат. Жакшы. Так. Аябай кубанычтамын, аябай. Даже алаканым тердеп кетти. Мен да кубанычтамын, Сон. Рахмат, мен да көргөнүмө кубанычтамын. Рахмат, Так, келиңиздер рахмат. айымдар. Жазыңыздар бул жакка дагы ким каалайт. Разбор деп жазсаңыздар болот. Мен чакырам сиздерди разборго. Биздин подсознаниядағы тереңинде жаткан көп нерсени биз билбейбиз да. Мен прямой эмеде сүйлөшүп атканымды көрбөй Неме коюшуң. кылып койгон? Фарида. 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 Үстүдөгү крестикти басып, да, өчүп койсоң болот. Бул жактан калып калдык. Хорошо. Ага. Жок, крестикти бассаң чыгасың, Фарида. Акча көбүнчө сиңдим. Так, сонун кыз экен, настроениени ынча көтөрөт го дейт да. Так, давайте чыгыңыздар. Азыр мен чакырам сиздерди. 31 канчада кай жерде жолугуу барсак болобу, баасы канча дейт. Баасы биздики ретрит акысыз болот. Сиздер үчүн ретрит акысыз, кимдер үчүн трансформация курсундагы 17 потоктогулар үчүн аз болот. 17 потокко, 18 потокко катталгандар үчүн акысыз болот. Ошон үчүн шашылыш катталыңыздар дагы, анан акысыз трансформация курсу менен чогуу, биз менен чогуу ретритте акысыз келсеңиздер болот. Жол киреңиздерди төлөп, тамагыңыздарды алып алып эле келе берсеңиздер болот. Азыр балам ушу бүтүйтүп калдым. Зарядкасын алып келип берчи. Сонун. Келиңиздер, анда разборго чакырам. Трансформация курсуна катталуу боюнча комментарийге жаза берсеңиздер болот. Мен түз эфирден азыркыдай диагностикаларды сиздерге кантип жасаганды дагы, кантип иштегенди дагы үйрөтүп берем. Кантип өзүбүздүн максатыбыздан эмнеден, каяктан кармалып жатабыз. Психологически каяктан эмне бизге жол бербей жатат. И ошону таба алабыз. Canım benim, canım bu. Aha, разбор жазыңыздар. Так.
Так, мен көзүмдү жумуп туруп тандайын, Азыр мен эфирге чакыргандан кийин ким тапшырмаларды, үйгө берилген тапшырмаларды аткарды жана кандай сезимдерди, кандай блокторун тапты. Бүгүнкү эмес. Бүгүн эртең менен сиздерге WhatsApp группада чатта берилген тапшырмалар бар. И ошол жактагы берилген тапшырмаларды кимдер аткарды. Ошол боюнча сезимдериңизди только честно жазыңыздар. И сиздердин араңыздардан жолдомо ойнотобуз. Хорошо? Бул жактан азыр сиздерди разборго чакырам. Так, Нурзада камчы кызы айымга туш келди. Түз эфирге чакырдым, Нурзада айым. Чыгыңыз. Ойдум. Байсабаева Мээрим, түз эфирге келиңиз. Негедир түз эфир болбой атат, чыкпай атат. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Азыр камераны бери карап койчу. Атыңыз ким? Саламатсызбы? Жатканже мен Мерим Байсабаева. Мээрим айым. Кандай запросуңузга диагностика разбор алайын деп чыктыңыз? Мен сизге жолуккандан бери мен эскерттим ошо өзүмдүн минустардын үстүнөн иштегим келет депчи. Анан мен азыр болсом да өзүмдүн минустарымды табып, мындай тапкан сайын бүгүн особенно мындай эме болуп атат да, мындай боль болуп, ыйлагым келип жета бир жарым саатта ыйладым окшойт да, аябай ыйладым. Анан 1 жылдан бери негизи жумуштан кассага өтөм деп анан тоскоолдуктар болуп өтпөй калып аткам да. Анан ошо смена 17-ине жолуктук. Кечээ күнү менеджер мени бүгүн кассага өткөздө, сааты да азды, 8-ден 3-кө чейин. Андан буюрса мен ошо 3-төн кийин ошо сиздин курсуңузду окуйн деп ниет кылып атам 1-июнда. Каттала элекмин, бирок курс алам. Анан бүгүн отуруп 11 айдан бери кайнежемдер менен сүйлөшпөй эле болчумун да. Таанышып, жолдошум менен жүргөндөн бери. Азыр жолдошум Москвада, бирок анан кайнежем өзү чалды да мага. Өзү чалып, экөөңөр эки жакта мүмкүн алыста болсоңор экөө бири-бириңер немеңерди түшүнөсүңөр депчи. Менен болсо өзүм отуруп, эмемди табып, минустарымды тапкан сайын мындай ыйлап бүгүн аябай эме болдум да, мындай ыйладым да, аябай ыйладым. Молодец. Өзүмдүн үстүмөн иштешим керек экен, дагы да изденишим керек деп анан мындай билбейм, бүгүн башкача эле болуп атам да. Сон. Азыр сага бир запросуңду айт, ошол боюнча диагностика кылып, ушул менен иште деп айтып берем. Курска катталасың, буюрса 31-инде дагы тоого барсаң ретритке, ал жактан дагы мен сага практиканы кантип ретритте жасаганды үйрөтөм, хорошо? Сөзсүз бар ретритке. Ошол мындай мен негизи бир нерсени кылсам аябай желание менен кылам, бирок мындай өзүмдүн предназначениемди такыр таба албай жүрөм да, мындай тигини окуйм, буну окуйм, бирок кайсы сферадан өзүмдү алып кетишимди эметпей эле өзүмдүн предназначениемди таба албай жатам да. Предназначение деген сен үчүн түшүнөсүң да, предназначение деген бул сенин сүйүктүү жумушуң да. Предназначенияны табыш үчүн эмне менен иштеш керек? Ал трансформация курсуна келгенде биринчи кезекте биз эмне менен иштейбиз? Өзүбүздү сүйүү. Ушул нерселер предназначенияны тапканга жардам берет. Сенин предназначенияң бул, сен ушул жумушка бар иште деп сага эч ким айтпайт. Ал бир күнү эле сен даяр болгондо ал өзүнүн нерсе, аны өзүң түшүнөсүң. Вот мен ушул нерсени жасагым келип атат. Вот хочу прям вот деп эле өзүң баштайсың. Бирок ошого чейинки жол эмне болуш керек? Биринчи кезекте өзүңдү сүйүү менен иштешиң керек. Өзүн сүйбөгөн адамды башкалар да сүйбөйт. Ал мамилеге да тиешелүү. Өзүңдү сүйүү менен иштейсиң. Ал трансформация курсунда бар. Экинчи, максаттарды ишке ашыруу. Максатка жетүү боюнча бүгүн дагы максаттарды жазып блоктор менен иштедик. Туурабы? Вот ошол сыяктуу
трансформация курсунда өзүнчө максатка жетүү боюнча сабак анан практика берилген. Ал менен иштейсиң. Жазып ал. Максатка жетүү боюнча. Жана үчүнчү, жан дүйнөнүн бүтүндүгү. Жан дүйнөнүн бүтүндүгү деген мен апамды, атамды экөөнү тең бирдей көрүшүм керек. Бирөөнү жакшы, бирөөнү жаман деп көрбөшүм керек. Экөөнү бирдей, мен экөөнү бүтүн адам, эки бүтүн адам деп көрүшүм керек. Ошондон анан менде жан дүйнөнүн бүтүндүгү пайда болот. Мен ошондон анан өзүмдү толук сезе алам. Жарым жарты сезбейм, коркуп, монтип, неуверенная болбойм. Жан дүйнөнүн бүтүндүгү менен иштейсиң, ал трансформация курсунда бар да. И анан, конечно, эмоцияң менен иштейсиң. Эмоция дегенде бизде башым оорутпа, бар билгениңди кыл деген эмоция эмес ал. Ал сенин өзүңдүн каалаганыңды, мондай мен ушуну каалап атам, мен ушуну жасайм. Мисалы сен өзүң менен иштеп, предназначенияңды таап, мисалы сага жаккан бир нерсе, өзүңдүн немеңди таптың. Мисалы эмне десем, мисалы да, тамак жасаганды жакшы көрөсүң. Же онлайн бир жумушта, мисалы байер болдуң деп коеюн, мисалы байер болдуң деп коеюн да. И азыр биздин апаларыбыз айтат да, ой, онлайн деген ал болбойт, байериң болбойт, ушул кантип болсун дей берет да. А бирок сенин жүрөгүң каалап атат, айтасың, апа, мен ушул байерликтен эртең миллионер болгонумду сезип атам, апа. Мен ушул курстан окуп, мен миллионер болом деп ачык айта аласың. Ишенич менен айтканыңда, апа, окуй, бул ишенич менен айтып атат, демек мунун билгени бар экен дейт. Анан эми билбейм, апа, көрөйүн да, кечке түшүнтү бересиң мени, деп жертва боло берсең, апа андан бетер подавлять этет, чөйрө подавлять этип баштайт, и точно ошондой ийгилик жарата албаган нерсе болот да. Ошон үчүн ишенич менен, уверенно мен жасайм дедим, жасайм, кылам дедим, кылам деген ишенич болсо, анда сен эмоцияң ачык болуш керек. Ал үчүн жакшы көргөнүңдү айтышың керек, жаман көргөнүңдү дагы, бүт бардыгы сенин сыртыңда болуш керек. Ошондон анан сен өзүңдүн предназначенияңды оңой табасың, оңой жетесиң. Блоктордон арыласың. Ошон үчүн, пожалуйста, уже давай трансформацияга каттал, 31 обязательно кел. Ал жакта келгениңде мен кыздар дагы болот, кантип иштегениңди айтып берем. И эмоцияңды дагы чыгарасың. Мейли? Кара, сен экөөбүз сүйлөшкөндө бир 10-15 мүнөттөй эле сүйлөшкөнбүз. Даже 10 мүнөттөй эле сүйлөшкөндө уже сенде кандай результат, кандай трансформация башталган. Демек сен даярсың. Сонун трансформация болот. Обязательно өзүңдүн максатыңды обязательно жаз, ниетиңди кой, анан кел, ошол прям даяр болуп кел да, хорошо? Рахмат жатканча ыраазымын сизге. Рахмат, Бир жума деле күтөмөн да өткөн сени. жок, арабайга бир жума өткөн жок да, сизге 17-синде жолуктук. 18 эле кайнежем чалды, 11 айдан бери издешет элек да. Өзү чалып, күнүгө чалат да мага азыр. Анан кечээ күнү ошо менеджер бүгүндөн баштап саат аз, мен да аябай сүйүндүм да, курска окуп, терең окуп, изденип билим алганга мага ыңгайлуу убакыт болду депчи. Да, ниет кылган экенсиң да, кара, сон. Рахмат, азаматсың, молодец, я Рахмат, очень рада. азаматка жолугуп мындай бир ай деле болгон жок да, бир жума деле өткөн жок да, анан аябай кыздарга да бөлүштүм да, мен узаткан эжеге жолукканда ушундай результаттар болду, окусам мындан да жакшы результаттар болот, мен ишенем, уже эмелер акырындык менен ошол жакшы немелерге жетем депчи, мындай алдыга койгон максаттарыма жетем деп. Сон, Ыраазымын сизге. азаматсың. Да. 31-inde сөзсүз кел. Бул жактан крестикти басып чыга берсең болот. Молодец. Көрдүңүздөр да, айымдар. Эмне менен кантип иштегенге бул жактан багыт, конкретно мону кыл, мондай кыл деп конкретно багыт берилет да сиздерге. Бул практиканы иште, бул практиканы иште. Бирок негизи бардыгын тең эле билип алганыңыздар жакшы. Канчалык билсеңиздер, ошончолук өзүңүздөр оңой кетесиздер, результаттарга оңой. Мисалы, акчага эмне тоскоол болуп атат, ушуну. Мамилеге эмне, ушуну практиканы жасайм. Предназначениеге эмне, бул практикаларды жасашым керек да. Ден соолукка эмне болуп атат, капачтарыбыз диагностиканы кылып алып эле, анан диагностиканы мен сиздер менен чыгып өзүм дагы үйрөтөм. И, конечно, сурооңуздарга азыркыдай эле прям 2 саат бою жооп берип турам. Ар бир катталуучулардын чыгат ал жакта түз эфирде мени менен сүйлөшүп жооп берип, и азыркыдай тез эле суроолорду, диагностикаларды жасап турабыз да.
Так, андайындар, давайте сиздер менен эң жагымдуу учурга келип жеттик. Трансформация курсуна жолдомону ойнотолу, Азыр мен сиздерден чыгып алып, кайсыңдын туулган күнүнө барам, куттуктап, кечээ бара албай калганбыз. Кечээ концертке бардык, 78-жылкы Жакут Кудулду билесиздерби да? Ал менин жолдошумдун классташы болот. Ошол Жакут классташынын концерти болду, ага бардык. Түнкү саат 1ге чейин жүрдүк ал жакта. Ошентип кечээ барбай калганбыз. Мага уруксат берсеңиздер, сиздерге трансформация курсуна жолдомо берейин дагы. Эртеңки чейин сиздер менен коштошобуз. Анан эртең буюрса сиздер менен биз акча менен иштешебиз. Хорошо? Только акча темасында сөз кылабыз. Бүрсүгүнүн мамиле темасында сөз кылабыз. Анан алдыда дагы сиздер үчүн аябай сонун жаңылыктар бар. Ал боюнча дагы бөлүшөм. Жана ошондой эле трансформация курсуна катталып да реквизиттерди менеджерлерге айтсаңыздар сиздерге берет. Бүгүндөн баштап уже 2000 сомдон брон кылып, миллиондук практикаларды белекке алып да, бүгүн катталгандарга миллиондук практикаларды белекке аласыздар. Мен аябай көп ден соолукка жасадым, азаматсыздан. Давайте үйгө берилген тапшырмаларды ким аткарды? Сиздерге менеджерлер WhatsApp'тан да үйгө тапшырма беришкен. Ким аткарды? Ким өзүнүн блогун тапты? Кандай сезимдерге ээ болду деген инсайттар менен бөлүшүңүздөр деген биз. Ким өзүнүн ким тапшырма аткарып? Жок, белек дегенге эмес, тапшырма аткаргандарга. Бул жакта WhatsApp группада берилген. WhatsApp группада берилген. Тапшырманы аткарып, инсайттарыңыздар менен бөлүшүңүздөр деп. Ким аткарды? Ким максат жазып, мен таптым блогту дейт. Кандай блогуңузду таптыңыз? Ниет практикасын. Максат тренажерун жасадыңыздарбы? Мен бүгүн катышып калдым дейт. Так, кайсы жактан берилип жатат? Мейли, анда мындай экен. Көпчүлүгүңүздөр бүгүн билбейт экенсиздер. WhatsApp'та группалар бар. Ошол жакта тапшырмалар берилет. Эртең менен ошол жактагы тапшырманы аткарасыздар. Мисалы, максат жаз деди, максат жазасыздар. Кайра практика берилет YouTube'дан. Ошол практиканы аткар дейт. Аны аткарасыздар дагы өзүңүздөрдүн блогуңуздарды табасыздар. Мен ушул блогумду таптым. Көрсө менин акчама ушундай тоскоол болгон экен. Меники ушундай болгон экен деп өзүңүздөрдүн блогторуңуздарды тап, биз менен бөлүшөсүздөр эртеңден баштап. Хорошо? Анда давайте. Группа WhatsApp'та. WhatsApp группаны биз мен азыр бул жака сиздер менен түз эфирди бүткөндөн кийин WhatsApp'тын ссылкасын жөнөтүп коем, сториске дагы койдуруп коем. Ошол группага кириңиздер, хорошо? Мен азыр түшүнүп жатам. Хорошо. Давайте, анда белек деп жазыңыздар. Белек деп жазсаңыздар, мен сиздерге трансформация курсуна белек берем. Давайте. Белек деп жазыңыздар. Тереңдим алып демди чыгарып. Ким ушунчалык ниетин коюп да, трансформация курсуна жөн эле утуп албастан, дал ошол трансформация курсуна келип, жашоосунда ар тараптан результаттарды жаратып, эң бактылуу айымга, эң бактылуу энеге, бактылуу жарга, бактылуу энеге, бактылуу гармониядагы жашоосун курсун деген ниетти коем дагы. Анан азыр белекти ойнотом. Эртең тапшырма аткаргандарга, бүгүн мейли биринчи күн болгондуктан. Так, Гүлжан Жолдошова. Случайности не случайны дейт го. Гүлжан Жолдошова, сөзсүз түрдө байланышыңыз, жазыңыз.
номериңизди менин жеке катка директиме жазыңыз. Сиз менен менеджерлер байланышат дагы. Сизди трансформация курсуна кошушат, жолдомо берилет. Сизге трансформация курсуна куттуктайбыз. Гүлжан Жолдошева айымды да буюрса эртең күрсүгүн дагы ойнотобуз. Жана трансформация курсуна уже броң кылып, катталып, белегиңиздерди алып, анан албетте 31 майда боло турган мени менен чогуу ретритке келгенге даяр боло бериңиздер. Анда мен сиздерди эртеңки түз эфирден күтөм. Эртең сиздер менен биз акча менен мощно иштейбиз. Анткени өзүңүздөр билесиздер, мен даже нолдон келген айымдарды, мырзаларды миллиондогон акчаларга иштешип, миллиондорго акчаларга жеткиргем. Дал ошол практикалар менен, дал ошол тажрыйба менен, билим менен бөлүшөм. Анда жакшы туруңуздар.